Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Мурунку ушул көрсөтүүбүздө Кулчугач элинен чыккан баатырларды, көрүнүктүү адамдарды, ошолордун санжырасын, ошолордун эрдиктерин, көрсөткөн эрдиктерин, Саяк элине кызмат кылганын, жалпы эле Кыргыз элине кызмат кылганын айтып өттүк элек. Ошол азыркы көрсөтүүбүз Жумгал эли негизи түгөлдүн сайынан ылдый Кулчугач жана үйдө Курмангожо болуп айтылат. Мындай айтылып калышынын себептери да бар. Ошол Курмангожо эли негизи бул түгөлдүн балдарына айтылып калган. Түгөлдүн байбичесинен Осмонжандан көчкөнөк, андан кийин Жараш энебизден 4 бала кетет. Анан ошо Түгөл байдын, Түгөл бай атабыздын 3-чү зайыбынан Маңгыт атабыз, ошо Маңгыт атабыздын 1-чи зайыбынан Курмангожодон аталып кеткен. Мен багы жалпак тилге жеңилирээк болуш үчүн да. Анан ошол Курмангожо тукумунун дегиле ошо Куртка Түгөл Молдашакирдин балдары да турабы. Ушуну биздин аксакалыбыз, ошол Куйручук айылынын тургуну биздин аксакалыбыз кеңесир айтып кетсе. Бул Шакир молдонун Куртка Түгөл дебедикпи? Курткасын айттык, сөз кылдык. Эми Түгөлүнө келели. Түгөлдүн эң биринчи байбичесинен Маңгыт. Эң биринчи байбичесинен. Илгери жаштарды баягы чоңоюп калган, баягы үйлөнүүгө эмеси келип калгандан кийин эртеле үйлөндүрүшкөн да. Маңгытты эрте үйлөндүрүп. Анан кийин энеси менен баягы боз үйдөн тигип мал жалын бөлүп берип, ошо менен бөлдү Маңгытты. Түгөлдүн дагы бир экинчи аялы Төркүнү Саруу Осмонжан. Бул Осмонжандын жалгыз гана көчкөнөк деген баласы болгон. Эми Түгөлдүн Жараш деген Осмонжандын сиңдиси, аты Кыздарбек. Анан кийин эми бир жерден кичине эме жасайлы, чегиндүү жасайлы. Бу өзү Кыздарбекти Түгөл 60 жашындан ашып калганда алган. Осмонжан оорулуу болуп калгандан кийин Кыздарбекти чакыртып алып мени баксын деп. Анан кийин баягы кулагын үйлөндүрүп айтып жүрүп, себеби көчкөнөк жалгыз болсо, ошол убактарда Маңгыттын баласы Курмангожо да бир аялынан сүйөр кулгасы кул эсиркемиш. Ушул Маңгыттын 4 баласы. Анан кийин Курмангожонун бу ага келебиз го кийинчерээк. Кыскасы ушул Курмангожонун балдары ушунча мал абдан Түгөл абдан бай киши болгон. Ушунча мал жанга болуп калат го. Жалгыз көчкөнөгүм эчтекеге болбой калат го деп жүрүп, анан Осмонжан оорулуу болуп калгандан кийин сиңдисин чакыртып алган, Кыздарбек деген мени бак деп. Анан жана кулагына көндүрүп, антиминтип, жооштуп айтып жүрүп, кийинчерээк анан кийин Кыздарбекти нике кыйдырып Түгөлгө алып беришкен. Кыздарбектен Түгөлбай ошол жана 60-тан ашып калганда үйлөндү деп атпайбызбы? Кыздарбектен 3 балалы болгон. Калматай, Кудаш, Итбекбас деген. Анан кийин да бир баласы бар. Амандык деген. Ушу менен эми муну кое туруп кайра Маңгытка келели. Маңгыт үйлөнүп, анан аял алат да. Аял алганда Маңгыттын ошол биринчи аялынан Курмангожо. Эми жанагы бул өзү көп сөз. Экинчи жана Катаганын Кантурсунун алып атпайбы? Бу да көп сөз, өзүнчө сөз, шарп кулага байланыштуу.
Эми аны өзүнчө дагы сөз болор. Анан ошол катаганын кан турсунан Маңгыт дагы 3 балалуу болгон. Сүйөркул, Казыгул, Эсиркемиш деп. Ошентип Маңгыт 2 аялдан 4 баласы бар. Курмангожо, Сүйөркул, Казыгул, Эсиркемиш. Ушул 4 бала Маңгыттын балдары. Эми Курмангожого келели. Курмангожо birinci ayalından Kuday baktı birinci ayalından. İkinci ayalından Güntuğdu Moynok. Üçüncü ayalından Doskulu Sarı Madiyar. Bu Doskulu Sarı Madiyarlardan tukumun, üçünün tukumun gökmeleri de koydu. Dördüncü ayalından Baybolot Jolbolot. Anan keyin dagı bir ayaldan Andaguldan öteler talaydı. Jana bakman To'ra. Andaguldan öteler talaydı. Emi bu Kudaybak'ta dagınan keyin birinci ayalından demedik. Bu Kurmangojo'nun birinci ayalından Kudaybak'ta dep. Kudaybak'ta dagı çoğayıp üylengönden keyin ayalının atı Olcubek. Olcubek bäbirçe Kudaybak'ta 5 yıl törөгөндөн keyin Kudaybak'ta kazı olup kaladı. 5 bile kaldı. Olcubek enebis cezir kaldı. Anan jana 5 balanın balası berendin balları berender dep жүрүлөн berender atalып kaldı. 5 berender. 5 berender. Uşul berender janagı azırkının görünüktü emesler jana Muratbek Begaliyevler şu berenderden taraydı. Emi Kurmangojo'nun ikinci ayalından Güntuğdu Moynok demedik be. Moynog'undan 4 bala olgan. Ömürbek, Manas, Tuğma, Küçük degen. Moynoktor. Бұл Moynoktor. Emi Güntuğdu janagı jesir kalgan jengesini algan Kuday adegende. Olcubekti. Ya Kudaybak'tının ayalın. Ошол Güntuğdu'ga gelgenden keyin dagı murdakı 5 balanın üstüne dagı 5 bala törөгөн. Olcubek bäbirçe. Tülebak'tan sokuçuluğu taraydı. Acıbay uruğu kızar sapkozunda turuşat. Jakşıbay'dı asır attatı öteli kayrılım. Karakuçkaç, anan keyin Karakçı. Karakçıdan töröktör taraydı, Karakuçkaç'tan Karakuçkaç uruğusu taraydı. Emi Jakşıbay'a geleli. Jakşıbay'dın Usup ama Edil, Şerbek, Keldibek degen 3 balası olgan. Edil, Şerbek, Keldibek. Edil menen Şerbek'i kalın uyutkusu komünizm sapkozunda turuşat. Emi Keldibek'tin ulu ayalından Usup, Balbak, Alıbek, Narboto, Toktoolot. Kiçi ayalından Baytugöl'den Medet Tatqa. Medet Tatqa'nın 6 balası olgan. Avak, Duulat, Alban, Alaşa, Atabek, Aytak degen. Aytak'tan Uvalı'dan Ömürsak'tan Kuday bergen Kuyruçuk. 3 balası olgan Kuyruçuk, Kocanberdi, anan Cünüşalı degen. Kocanberdi'nin de urpakları var, Cünüşalı'nın da balları var. Kuyruçuk'un da balları var. Tak. Duulat'ta. Emi Duulat'tın da 6 balası olgan. Duulat'tın en ulusu Çını. Andan keyin Cahil. Cahil'dan keyin Emil.
Emilden keyin Kaptagay. Çını, Cahil, Emil. Cahil, Emil, Kaptagay, Kapçıkaydı. Kapçıgay. Kapçıgay. Kança oldu. Ya 4. Kim bilsin o adam? Koyadırım. Ulan'da. Ulan'da kanca olsun. Ya ulan. Ulan da- Ulan. Anan giyin en küçüğü sürkünçü. Çınının 3 erkek balası olgun Çerikçi Kökünbay Şadınak. Cahildan. Deydi'den Avul Kasım, Seyit Kasım. Emil'den Ulayalından Turus Mırsalı. Kiçi ayalından Isak. Ulan'dan Arzınbay Cumalı. Arzınbay'la satılgandan Kaçkınbay. Anında balları var. Cumalı'dan Soğanbek Aytbay Karaç. Kapçıgay'dan Jetuvay Altuvay. Jetuvay'dan Kalı, Altuvay'dan Takin. Ürkünçü. Ürkünçüden Bayserke. Soğranbay var mı? Soğranbay Katıbay. Bayserke Soğranbay Kasıbay. Anan kiçi ayağından Şerşinalı. Şerşinalı'dan bu Sarpbek Hasanbekler. Ulat bitti. Dulat bitti. Abağında çeçeyim mi? Bilmem artık. Yok, alarda kıskartıp sana belgili adamları aytıp Belgili ketpeysin. adamlar Her bir aytıp urunun. Her bir rudan. Alar maydalap aytıp oturganda vakt ketip. Ondan bir duğlat çıktı. Yemi. Çıkan. Ova. Duğlat aytıp koydu. Emilden ağı Geldivek'ten Ulayalından Usup, Balbak, Alıbek, Narbuta, Toktoğluk demedik be. Uşunun Usup abdan kasiyetli kişi olgan. Usup bir abdan kasiyetli kişi olgan. 110'ga çıkıp öldü de uşunday bir gep var abdan köp yaşasa gerek. Andan keyin Balbagı Bahatır bolgan. Usup'tun inisi. Balbagı Bahatır bolgan. Al jönünde dağı özünçe gep kılabız. Anan keyin Baytügöl'dün medetin bolsa bütkül Kırgız eline belgülü. Bul tündük Kırgızlarına birinci yolu datka bolgan Medet Datka. Anan Medet Datka'nın baldarının içinden Duğlatı abdan mıktı çıkkan Medet Datka ölgönden keyin Kurman Koca'nı Duğlat biylegen. Uşul Medet Datka'nın daviri ulu Aytak'tan Uvalı'dan tigi Ömürzak'tan Kuyurçuk çıkkan. Kuyurçuktu dağı bütkül Kırgız elmez Kazak'tan beri bağırlığına özüңөр bilesiңер. Kuyurçuktun bütkül Erkalı, Özkönali Erkalı adegende kitap kılıp çıkardı, ey bu kuyurçuk dep. Andan keyin oңdop düzdep dağı gölömdü. Kuyurçuktun oliyalığın, çeçendigin, manasçılığın barlık bütkül kasetlerini tizmektetip uşul Kuyurçuk jönünde Özkönali Erkalı jakşı kitap emetti. Bunu Kırgız eli bütün bilet. Kırgız emes, Kuyurçuktun da aynen Kazak'tan öyle, Özbek'ten öyle bilesiңер. Emi jana gün tuğdum oynok bir ayaldan demedik mi? Moynok'una geleli. Moynok'tun Ömürbek Manas Tuğma Küçük degen 4 balası olgan. Tuğma Küçük degen 4 balası olgan. Bu tuğmasынан Dair Çılpak
Küçüğünen андай aytılbayt. Жақсы çıkan жоқ bu, шығылып қосылып кеткен шығылып küçüğünün балдары айтылбайт. Анан кейін тума аял алып, дайыр чылпақты емесін айтып кеткен тұрбай, не бересін. Тума аял алып, Қозыбек Балпық деген екі балалы болады. Тума. Қозыбегі ұлысы, Балпығы кичүүсү. Анан Балпығы кичине жоошураак бала окшойт. Иши кылып жоголуп кетип, Қозыбек издеп жүрүп, bir Аксуу деген жерде илгери абдан суулар, абдан полноводный, абдан эме сөздүн кыскасы ажалы жеткенби, ошол жерден сууга агып өлүп, анан кийин артында Дайыр Чылпак деген эки баласы калат. Ушул Дайыр Чылпактын тиги энесин, тиги Өмүрбектин баласы, Өмүрбектен Акбото, Жамбото, Нарбото, Кадырбери деген 4 бала, ушунун Жамботосу алган. Жанагы эменин туманын өсү Өрдөкбаевиче. Өрдөкбаевиченин мурда 2 баласы калбады бу тумадан. Кийин келгенде дагы 5 төрөгөн. Кашкар, Ниетбай, Садык, Качы, анан кийин Токо Кадыр деген. Мына ушуларды баягы ойноп жүргөндө 2 баланын мурдакы 2 баланын кичине жекелеп 5 бала ушуну жекелеп коюшу экен, анан кийин Өрдөкбаевиче капа болчу экен. Атаң көрү мен 5 бала тууп эле 5 каман тууган турбайбы деп, тиги жекелеп коюп атпайбы? Анан камандар деп коет. Мына эми ошол жанагы Дайыр Чылпактын дайырынанбы, чылпагынанбы экөөнүн бирөөнөн жанагы тиги Алмамбет Шыкмаматов ошол Дайыр Чылпагы экөөнүн бирөөнөн. Андан кийин бу Кашкардан болсо Бектурдан Муса Кожо, анан кийин бу Муса Кожо Шайлообек өзүңөр билесиңер, доктор экономист наук болуп, ушул Кыргыз эмесине республикасынын ушул экономикалык жагынан көп салым кошуп, чоң эмгек кылып жүрөт азыркыга чейин. Сагынбай. Эми жанагы Өмүрбек Манас Тума күчүк деп эдикпи? Манасынан болсо Кыргызга аттын кашкасындай белгилүү Сагынбай Манасчы ушул Манас эмесинен чыкат. Манас уруусунан чыгат. Сагынбай Орозбаков. Түгөлбайды айтпаңыз. Кырбактарды айтпаңыз. Анан кийин жанагы Күнтууду тиги жеңесин албадыбы? Анан кийин бу Олжобек ай мен сени жеңе катарында алдың эле мени. Эми сен да кийин өктөң болбосун деп туруп эстигишилер да. Анан кийин Кемпиржан деген бир кызды алып беришкен Күнтуудуга. Бул Кемпиржан 3 бала төрөп берген Күнтуудуга. Чүкө Сака Ниязбек деген. Эми ушундан бир атадан куйушу ылдый түшүп келсек, Чүкөдөн Сарттан Болот, Болоттон Бегалы, Бегалыдан Садыкбек, Садыкбектен Сыдыкбек, Сыдыкбектен Түгөлбай, жасуучу Түгөлбай, чоң жасуучу Түгөлбай Сыдыкбек ушул кургактарда жатат. Жанагы Чүкө Сака Ниязбек үчөөнүн тукумун кургактар деп калды. Кургактар болот. Эми Бегалы ушул 20дай түтүн менен тууганын ичинде таарыныч болбой коебу кичине. Анан кийин Бегалы көчүрүп кетип дегенде тоңго барып туруп, тоңго барганда эле ал жерге 20 түтүн ошончолук малзанга тиги жайып бере коюшабы. Антип жылып отуруп анан кийин көлдүн башына кең сууга барып туруп калышкан. Тайекелер. Жок, тайекелер болбойт азыр. Тайеке момундай болот. Анан ошол кең сууга барып туруп калгандан кийин бул Бегалынын бир кызы болот. Бекмырза деген. Ушуну Солтонкулга беришкен. Солтонкул бул Аалыбайдын улуу баласы.
Алыбайдын. Алыбай болсо бир назардын баласы. Бир назардын баласы. Анан кийин Солтонкулдан жанагы ошол байбизеден Сарыбай төрөлгөн. Сарыбай төрөлгөн. Анан кийин Алыбай кургак болуп, анан ошол жерде Таяке жээн болуп, Түгөлбай Сыдыкбековдор туруп калышкан ошо жерде. Медин Аксакал жанатан бери ушундай жакшы аңгеме дүкөн куруп кенен бир 15-20 мүнөт кенен баяндап бердиңиз. Кудайт Алам өмүрүңүздү узун кылсын. Сизде болгон адамдардын сөздөрү асыл. Чоң рахмат сизге. Анан бул жерден Сарыпбек Аксакал ошол Медет Атканын дагы урпагы, анан ушул Сарыпбек Аксакал Көкүмбайдын кара шумкары жөнүндө бир билгенинди айтып ушул бир аңгеме дүкөн куруп берейин, баяндап берейин деп ушинтип калдан да сөз кезеги Сарыпбек Аксакал сизде болсун. Эми Чыныбийдин атасы Көкүмбай. Көкүмбай өзү 25-ке чыкканда атасына күмбез салдырган экен. Аты турат күмбези жолдун боюнда. Анан бул эл башкарган акылман киши экен. Анан бул кара шумкары болсо көлдүн тиги күнгөйүнөн Мамбетали деген киши тартуу кылып келиптир. Кара шумкарды. Анан ага 100 токту чогултуп берген деп айтышат. Эми 100 токту Көкүмбайдын өзүндө мал деле жок да. Эми байлардан чогултуп берсе керек. Эми бул кара шумкар менин апамдын айтуусу боюнча, мен апамдан уккам да. Айтуусу боюнча өзү капкара томогодой болгон кичинекей куш болчу дейт. Томогодой эле мындай эле. Анан тамга кондуруп коюп, туурга кондуруп коюп, тиги суу арыкка суу эметип койчу дейт, жүгүртүп. Анан ошондон ары бери эле ичип жүрө берчү дейт. Ары секирип, бери секирип. Анан бул ууга чыкканда жөн келчимес экен ал. Биз мелерди алып келчү экен. Барып, дегенде ал көзүн чолуп алчу экен. Өзүн тиги мейли канаттуу болобу, мейли түлкү болобу, мейли коян болобу, шыл эле баса калып эле көзүн чукуп таштачу дейт. Анан ошону менен кара шумкар жүрдү. Көкүмбай атада болду. Анан Кашкарга эл кача баштады, Кытайга. Кытайга кача башканда кара шумкарды Кытайга чейин алып кетиптир көкүм. Кытайга. Кытайга алып кетип, Кытайда алып жүрүптүр. Анан жана Ажыбай тиги ким? Жана Нарбаштын ээси ким эле? Бекболот. Нарбашты алып кетпейби? Анан бир күнү апам айтат, Бекболот көкүмдөн кичине улуураак го. Анан Бекболот аке Нарбашты Кытайга сатып ийиптир деп уктум деп калат да. Анан Бекболотту чакырат. Бекболот аке, бул Нарбаш менен кара шумкар биздики эмес, элдики, элдики. Биз аман эсен сактап барышыбыз керек. Кытайга сатпай эле кой дегенде, көкү айланайын саткан жокмун деп эле кайпаңдады дейт. Апам отурганда, көрүп айтканда. Кайпаңдап эле ары бери туруп эле ошентти дейт. Көрсө чага эле 2 төөгө сатып ийиптир. Эмени. Нарбашты. Анткени бияка кайтыш керек да. Анан Нарбаш ошону менен анан качат. Качканда бели белдин түбүнөн анан артынан кууп келип анан кийин кармап кетишет. Ошо Бекболот Нарбашты 2 төөгө сатып ийип, анан ал Нарбаш буякты карай качат. Качканда анан артынан кууп келип, ошол алган кишилердин ээси кармап кетет белдин түбүнөн. Анан кара шумкарды алып келет көкүм бияка. Анан бияка алып келгенден кийин кара шумкарды тиги Шабда Жантайдын бир кетирген аялы бар экен, илгери бир кезде. Ошондон бир кыз бар экен. Ошол кыз Кулан Сарык Сапарбайда экен. Кытайдын чегинде.
Ошону иликтеп туруп, Шаптандын балдары ошоға кирип кетет. Ошо Кулансарык Сапарбайга. Анан кирип кеткенден кийин, анан Шаңыя деп коет экен го, жанагы эмнеси, бригадири, башкарма, губернатору. Ошондон эле карыз ала бериптир да. Карызга батып калат да. Анан карызга батып калгандан кийин эме дейт. Кетирбейт ба, ел кетти. Ал Шаптандын балдары калды туткунда. Анан бир күнү ошо Кулансарык Сапарбайдан Мөкүш деген баласы, тиги Шаптандын бир баласын атка мингизип алып, ошондон бери жол жүрүп келиптир жана мына бул жерде Куйрукчугалайдын башында көкүмдүн тамы бар ошо жерге. Анан 2 конду дейт, 3 конду дейт. Анан тиги баласын акырын Кара Шумкарга жумшап коет дейт Мөкүш. Сылап сыйпап, анан ал көкүм айланайын чокуп алат. Жолоба деп ошентет экен да. Анан эле тиги эмнеге келдиң Мөкүш? Эмне максат менен келдиң дегенде, таяке биз эмеде калдык, туткунда калдык. Кытайдын шаңын эмелери карызга батып калдык, кетирбей атат элге. Көкүмбайдын Кара Шумкарын алып келип бересиң. Же болбосо кетирбейбиз дейт. Аны менен анан койчу деп көкүм чочуп кетет. Койчу Мөкүш деп. Анан ал Мөкүштүн бир буту сенеге экен мындай, бүгүлбөй. Анан кийин ай таяке Шаптан баатыр сизди жакшы сыйлачу эле го. Сиздин алдыңыздан өтчү эле го. Анан биз ошо туткунга таштап коебузбу дептир Мөкүш. Анан болбоптур деп анан конок кылып, анан кой союп, чийкетинен байлап берип жанына. Кушка байлап берет да. Анан кондуруп берди дейт. Анан кондуруп бергенден кийин көзүнүн тиги бет артысын алып, көзүнүн жашын сүртүп үйгө карабай кирип кеткен дейт көкүм. Анан Мөкүш ошол Кара Шумкарды алып кетип, анан Кытайдан кутулуп келишиптир, берип. Анан эми могу жерде Кочкордо бир жасуучу бар экен, Закир беле, эмне эле? Сардарбек Рыскулов. Ошол жазып атпайбы? Тиги Кара Шумкар кайра качып келген деп. Калп да бул. Мен качып келсем менин апам көрөт эле го. 93-кө чыгып өлдү. Анан ал апам айтсам айтат, ал калп айтат. Кара Шумкардын каранында көргөн эмеспиз. Ошо ойдон эле Кытайда калган деп. Анан ошол Сардарбек Рыскулов калп айтып жазыптыр да. Анан Нарбашты да ошол качырып келип атпайбы? Сөңкөлгө качырып келип. Анан Кара Шумкарды ошентип анан тиги Шаптандын балдарын көкүм куткарып алыптыр, Кара Шумкарды берип. Ошол Көкүмбайдын Кара Шумкары жөнүндө апамдан уккам деп Сарпай Аксакал аябай жакшы бир маалыматтарды берди. Сизге чоң рахмат, терең ыраазыбыз. Эми ушул Курмангожодон чыккан Төлөк уруусун Жолдошбек Аксакал ушул өзүңүз эле айтып берет окшойсуз да. Төлөк уруусун уругун таратып, Төлөк уругунан кимдер чыккан, ошол жөнүндө маек куруп берсеңиз да. Кошумчалай турган жерим болуп атат. Мына 3 күндөн бери Саяк эли, анын уруулары, анын ичинде аттуу баштуу кишилери жөнүндө аракет кылып, айтканга аракет кылып көп киши аралашып атат. Мен ушул жыйынтык катары мындай бир оюмду айткым келет да. Бу кыргызда бир сөз калган экен жакшы. Солто элдин тогу, Саяк элдин шогу деп. Чындыгында бүгүнкү күндө деле Солто өзүнүн ток пейилде экенин, качкын элдин баарын батырганы менен эле далилдеп жүрөт. Саяк өзүнүн шогу дегени бул ар нерсеге ыктуу, шыктуу, таланттуу деген мааниде айтылган сөз окшойт. Анткени
Кыргыз элинин ичинде карасак көп уруу бар. Ошол урууларга салыштырып карасак, эң белгилүү адамдарды көп берген, эң белгилүү адамдар көп чыккан ушул саяктар экен. Эмне дебейсизби? Эми илгерки баатырларын кеп кылып келдик, Бул Жумгал саягы таланттуу элбиз деп мактанып калабыз. Бизден токтогул кыйынбыз деп мактанып калышат. Көл жатат жана башка. Эгер баарын бириктирип келсек, анда Кыргызстандагы көп уруулардын ичинен саяк эли негизги аттуу баштуу адамдарды Кыргыз элине көп чыгарган уруу эл болуп эсептелет. Мисал үчүн, Кыргыздын биринчи президенти ким тиги мамлекетти түптөгөн көлдүк агабыз Жусуп Абдырахманов. Туурабы? Жусуп Абдырахманов. Илимпоздордун биринчи катарындагы Касым Тыныстанов. Тиги Ишеналы Арабаев. Мына Кыргыз мамлекетин адегенде түптөп баштагандардын ичинде 3 саяк чечинип кирип курман болуп атышат, Эмне деп кызмат кылып курман болуп атышат. Эми башкасына келсек деле макул. Медет Атка, Качке Баатыр деп атабыз, Нурдөлөт деп атабыз, Садыр Аке деп атабыз, Байзак деп атабыз, кийинки Албек деп атабыз. Тиякта Садыр деп атабыз, Олиялардан Куйручук, Сыдык Аке деп атабыз Өйдөчектен. Эми Тайлак Баатыр деп атабыз, Шайбыр Баатыр деп атабыз, эми алар көп. Сүйөркул деп атабыз. Эми кийинки Совет өкмөтүнө жакындап келгенде карап көрсөк, искусствонун чеберлери, билимдүү окумуштуулар, мамлекет өкмөт башчылар, мисал үчүн Сүйүнбаев, Абды Сүйөркулов, Болот Мамбетовду кошуп кетишти баягы. Болот Мамбетовду айтып атышат. Биздин Карбек Тыналиевди деле кошуп койсок деле болот. Айтбаевди кошсок деле болот, Сыдыгалыны. Туурабы мына? Булар ушу мамлекетти башкарган өкмөт башчыларынын составында жүргөн адамдар. Акындар, манасчылар. Мына Сагынбай Орозбаков, Багыш Сазан уулу, Айтыке. Туурабы? Акындан Калык. Дагы Токтогул баса, Токтогул болуп атат. Андан кийин Бүбү Сайра, Муратбек Рыскулов, Отунчу Сарбагышев, анын баласы Уран, Сейдалы Медетов, Татты Бүбү, Сыдыкбек Жаманов, Болот Миңжилкыев, дагы улап отурсак көп. Эми окумуштууларыбыз дагы көп. Калый Молдобасанов, Муратбек Бегалиев. Бул азыр Кыргызстанда 5 окуу жайдын жетекчиси саяктар экен. Мисал үчүн, жана балдардын тиги эмеси бар, ансамбле. Эсенгулова деген кызыбыз Гүлмира Эсенгулова. Эл артисти болду. Тиги Акшоола. Канча жылдан бери балдар тарбиялап атат. Күрөңкеевдин директору Тенти деген 30 жыл болуптур директор болгонуна, Мураталиев. Туурабы? Консерваториянын директору Бегалиев. Токмокто жалгыз училище бар, Культ просвет училище. Ушунун директору да кызартык жигит экен. Таң каласың мындай. Мындай карасаң, эми тиги Курмангазы ана инструменттерди чыгарып аткан. Сахна Ордо дегенде Нышанов. Чоордон ойноп аткан. Мындай карасаң айланайын, саяк эли. Эми үчүн башка улуттар, башка уруктардан деле болсо экен, эми бирок жанагы саяк элдин шогу, таланттуу булар дегенге туура келип атат да. Эми муну дагы кеңирээк айтып кетсек жакшы болот эле. Мисалы үчүн жанагы айтып аткан кишилер ар бир уруун айтканда, бул уруудан могул атактуу киши чыккан деп айтып коюп турса, бизден кийинки балдар билип калат эле дегеним да. Эми сиздин сурооңузга Курмангожонун уулу Күнтуду дебедикпи? Күнтуду бий болгон киши окшойт, бий катары айтылат. Күнтудунун балдарын бул иши айтып өттү. Уулусу Түлө кабыл, Түлө кабыл.
Андан кийин Ажыбай, Жакшыбай, анан Каракучкач, Каракчы деп айтылат. Бул жерден билбейм, менин угушума караганда мындай. Негизи китепке жазылбайт. Айтылганда Каракчы, Каракучкач деп айтылат да. Китепте Төлөк деп эле жүрөт, көп китептерде, тиги тарыхчылардын китептеринде. Эмне десек, көрсө Каракучкач менен Каракчы эгиз экен. Анан ай күнүнө жетпей төрөлүп калган экен. Анын ырайлары жок, тарбалаңдаган эптеп баягы. Анан начар болсо баягы слабый организм. Тумакка салып туруп, экөөнү эки тумакка салып, боз үйдүн керегесине күндүн нурун тийген жерге илип кыдыратып мындай. Баягы үшүбөсүн деп. Балким кечкүстө төрөлгөнбү суук кезде. Ошентип жүрүп багып чоңойткон экен. Бирок өзлөрүнүн аты башка экен. Жана Каракчынын аты өз аты Төлөк экен. Бирок кебетесине карап Каракчы, Каракучкач болуп калыптыр. Каракучкачтын аты да башка дейт. Бирок ал айтылбай калыптыр. Эми ошол Төлөк атадан биз кетебиз. Төлөктүн 7-8 баласы бар. Эң улуу баласы Үсөн. Үсөн уулу азыр Кошкордун кумдөбөсүндө, анан Кошкордун центринде ошол жакта жайгашып калган. Андан кийин Рахман деген болгон экен, ошол Үсөндү ээрчип ошо Кошкордо калыптыр, аныкы бир 20 түтүндөй, тигилер көбүрөөк бир 40 түтүндөй. Андан кийин Жантемир Дербиш деген эки уулу бар. Алар бүт бу жумгал ичинде. Жумгал ичинде Төлөктөр бу Чаекте, Куйручук айылында, Чоң дөбөдө, Ламада, Доскулуда. Ушул 5-6 айылда турат да. Анан Чачыранды, Миңкушта, Суусамыр, Чүй, анан да бир чоң тобу ошо Кошкордо турат. Базар Коргондун ана Кызылай деген айылында турат. Жантемир Дербишин айттым. Андан кийин Тыныбек Мамбет деген Давиренеден эки уулу болот. Тыныбек Мамбет деп буларды Таттыбала эненин балдары деп Таттыбала уулу деп коюшат. Тиги мурунку айтканым эки атага бөлүнөт. Жантемир өзүнчө Дербиштен Байдөлөт, Баймедет деп эки урук кетет. Байдөлөтү ичкилик Куйручук айылында турат. Баймедетти Шергазы деп айтылат. Шергазы деген урук, ал ошол Лама, Чоң дөбө, Чаекте турушат да. Бул өзүнүн балдары. Эми багып алган эки баласы бар. Анын биринчиси Агешки, менин 7-чи атам, 6-чы атам. Анан Чекел деген Давир уулду. Төлөк өзү батыр киши деп атпайбыз. Ошол тияк бияка жортуул кылганда, жанагындай тарыхый бир окуяларда биздин атаны түштүктөн алып келет, Агешкини. Тынчтык айтып атпайбы? Тиги улагында сөйкөсү бар бала экен, урдап келип берип Төлөктүн кызын алып калыптыр деп. Действительность ошондой. Бул Тоголок молдонун тарыхында да жазылып турат. Чекел туугандар деле, алар деле ошол багып алган бала катары айтылат. Эми биз былтыр Төлөк атанын 300 жылдыгы деп Куран окуталы деп ошо айылдагы балдар, жаштар көтөрмөлөгөнү макул деп өткөрдүк. Октябрдын 10-у, 13, 3 күн. 3 күн өткөрдүк. Бүт Төлөк уулунун болгон эсебин алдык, чакырдык баарын. Келди Оштон, Жалал Абадтан да келди, Кошкордон 20дай киши келди. Кара Балтадан тартып тиги нарын бу эме жагынан эсептеп көрсөк, ушул бир 400 түтүн, 450 түтүндөй болот экен эми кийинки балдарын кошкондо. Бир 2000ге жакын душасы. Анан Куран окуттук. Ошол жерде жыйналыш кылдык. Мына бул киши катышты. А кишинин санжырасын айттык, батырлыгын айттык. Куран окуттук, ата оюн кылдык. Бир 30-тан ашык боз үй тигилди, мал сойдук дегендей, конокторду кабыл алдык. Эми бул Төлөк ата жөнүндө Төлөк баатыр деп айтылат, жазылат. Бирок Төлөккө өлгөндө, жана айтпадымбы, Түлкү батырдын жанына бул жерге каройго коюлган экен, Жумгал ата мазарынын маңдайына деп. Күмбөз деле салынбаптыр, аш деле берилбей калса керек. Анткени калмактан качкан эл кайра калмакты сүрүп чыгарып, жер бошогондо келген, тентип
ар кайсы жакта жүргөн эл кайра келгенде балакеттин аш бере алабы мисалы үчүн. Ошол убакт ошо күмбөз сала алабы. Ошентип калып калган экен. Анан бул кишинин эрдиги жөнүндө деле тарыхый бир-эки эле маалымат бар да. Ооз-эки көп айтыла берет, баатыр деп эле. Бул мындай болгон экен. Биз Курмангожо Кочкордо турчубуз деп атпайбызбы? Төлөктөр, Төлөк уулу Мусуп менен кимдер менен бир тууган. Жакшыбайдын бир тууганы болуп атпайбы Төлөк? Жакшыбайдан Келдибектен Нүсүп албак болуп атпайбы? Булар бир айыл болуп, Арзы, Акжар деген айылдарда турган. Кочкордо. Ошол калмак каптап келатканда тияктан эме берген экен. Тиги кара кужур менен келатат деп. Калмактын колу кара кужур жагы менен көлдөн чыгып кара кужур жагы менен келатат деп. 300 жигит менен болгон ошол Курмангожо уруусунун бу ошол уюштуруп алып эмеден тоскон экен. Долондун бер жагында Сарбулак деген жердин кычыгында Төлөк деген жер бар. Ош жерден тосуп калмактын авангарды алдыңкы отряды менен салгылашып 200-төй калмакты өлтүрүп, Эрөөлдө дагы баягы баатырын сайып, анан арттан эме күчү келип калган экен калмактардын. Негизги күчтөр келгенде туруштук бере албайт. Анан качып анан кийин калмак ашууну ашып Сөңкөл менен түштүккө кирип кетиптир. Көрсөм мурун үй бүлөлөрүн баарын көчүрүп ийген экен. Сөңкөлгө ошол жактан күтөсүңөр. Ошону менен Кара Тегинге чейин кириптир. Булар азыркы Баткен Лейлектин үстү да Тажикстандын чеги Кара Тегин. 12 жыл туруп калыптыр аякта. Анан 12 жылдан кийин кайтып келип, анан Түлкү баатыр, Качке баатыр болушуп, анан кийин бул жерде калмактарды сүрүп бошотконго катышкан делет да. Бирок тиги мындай так жазылган маалымат жок. Эми ушул кишини, ушу баатыр атабызды солтолор биздин Төлөк атабыз жасаган жанагы эрдикти деп жазып алыптыр. Мына бала айылчынын санжырасы дегенде. Ал солтонун Төлөгү Эштектин баласы экен. Ал Эштек деген кайда? Тетиги ал өйдө калмак келип согушканда кимдин убагы болот? Солтонун баласы тиги Чаанын баласы ким эле? Талкан, Талкандын убагында болуп атпайбы калмактардын келгени. Туура эмес. Дагы бир санжырада жазып алыптыр. Ошол эле Төлөк баатыр Карабагыштын баатыры кылып жазып алыптыр. Эми бул жерде чисто мындай жаңылыштык бар да. Төлөктүн жанагы Ак Эчки деген баласынан Доктор Шайбыр Жээнбек деген 3 бала болот. Шайбыр баатыр чыгып атпайбы? Шайбырдын Байбагыш, Карабагыш деген балдары бар да. Ада жулунган тиги Шайбырдан тарткан. Ошого эме чабыштырып алганбы, же Шайбыр аркылуу деметип болуп калганбы? Карабагыштын баатыры деп жазып алыптыр. Эми Карабагыш деген эл өзгөндө анан Кашкарда турат. Анан ал келип ушул жерде ушул Долондун бер жагында калмактын астын тосуп бермек беле кандай. Эми бүгүнкү күндө Төлөк деген айылдын аты калды. Жерде айыл өкмөт. Долондун бер жагында 300ге жакын түтүн. Анагы биздин айыл деген передача берип атат. Ошону карап отурсам бир аксакал айтып атат. Ушул жерде дейт. Саяк Төлөк баатыр деген коргоп атып ушул жерге анан ошол кишинин аты калып калыптыр деп. Карачы, жөн эле доказать этип атат да. Анан Төлөктөн кимдер чыкты дебейсизби? Төлөктөн көзгө көрүнүктүүсү баатыры ушу Шайбыр. Шайбыр деле бул калмак казак менен чабышкан эмес, бул ички ормонду айлап келген, анан жанагы Солто менен Сарбагыштардын бириккен күчүн талкалаган, бугулардын чаба турган күчүн астын тосуп талкалаган дегендей да. Ал Кочкордо мына мисалы үчүн азыр Медет Татканын күмбөзү турат, азыр бүтөм. Балбактын күмбөзү турат. Коной балбандын коргону турат, Узун булакта. Шайбырдын молосу турат, Мантыштын өйдө жагында. Дуулаттын Алтын булактагы койгон жери турат. Кочкор негизи Курмангожонун жери болгон. Анан аны кайра бер жакка оодарган. Бул орус келгенден кийин
Сарбагыш менен бугуну тынчытыш үчүн Сарбагышты көлдөн чыгарып, Токмоктун тегерегиндеги төрөгелдини эли менен Кочкорго оодарып, анан Кочкордогу Курмангожону биякка оодарып, бу жердеги тиги ымандарды Акталага оодарып, ушинтип кайра жайгаштырып тынчыткан экен элди. Анан аны кээ бир санжырачылар түшүнбөй эле жана айтып атпайбы, Ниязбек келип саяктарды чаап алган деп, эч жерде жок мындай маалымат. Мына жанатан бери аздыр көптөр ушул Курмангожо уруунан тараган тукумдарды, урпактарды, тукумдарды ушул Миден аксакалыбыз баарын чечмелеп, жиликтеп, ажыратып, бардык Курмангожо урпактарын айтып бердиңиз окшойт. Кенен анан сизге чоң рахмат. Миден аксакал, Сарпбек аксакал болсо ошол Көкүмбайдын Карашумкарындагы ошол энелерибизден уктук элек деп жакшы бир аңгеме дүкөн куруп берди. Сизге да чоң рахмат, Сарпбек аксакал. Анан Жолдошбек аксакал ошол Курмангожонун төлөгөнөн чыккан ошо төлөктүн өзүн, анан ошол жасаган баатырдыгын жана төлөктөн тараган тукумдарды жакшы айтып кеттиңиз окшойт. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Эмки кезектеги жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар. Ушул берүүнү мен Айтбаев Байсхан алып бардым.